Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер. Мен Корочбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Ыкчам билдирүү кечеки Москва жергесинде өтүп турган жанагы акция боюнча барыңыздар көрсөңүздөр керек. Соцсеттерде Кыргызстандын бир партиянын өкүлдөрү Москва жергесинде жүрүп, кыргыз байрактарды көтөрүп, ошо партиянын байрактарын көтөрүп, 30дан ашык машиналерди айдап кичинекей флешмоб өткөрдү. Ошол боюнча бир сыйра комментарий берип кетейин. Россия Федерациясынын закону боюнча эч кандай бир дагы саясий партиялар башка өлкөнүн Россия жергесинин территориясында өздөрүн реклама кылбаш керек, акция кылбаш керек. Москва жергесинде азыркы учурда локдаун дагы эле режим өтүүдө. Андан тышкары ошондой акцияларды не санкционированная акция деп коюп, андай уюштуруучуларды жалпы эле Кыргызстандын жарандары эмес, Россиянын жарандары уюштурса дагы муну административдик правонарушение деп кабыл алышат. Эми ошол флешмобту уюштурган мекендештер кемне болот? Биринчиден, Россия Федерациясынын административдик нарушение кодексинде 20.2 деген статья бар. Ал болсо ошол катышкан мекендештерди 15 суткага чейин кармаганга акысы бар. Биринчиден, же болбосо 30 саатка чейин иштеткенге акысы бар, же болбосо 40 000 рубльга чейин айып пул төлөөгө айыпташы мүмкүн. Бул эми оңой эле ошол административный штраф менен чыгып кетсе эле. Андан да бир жаман жери, ошол мекендештерди Россия Федерациясынын органдары 3 жылдан 5 жылга чейин запрет на въезд деп коюп коюшу мүмкүн. Менин оюмча 99%га ошол акцияга катышкан мекендештерди ошол запрет на въезд кылтырып коюп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мекендештер, баарыңыздардан сураныч, азыр мына Кыргызстанда саясий кырдаал, саясий партиялар өзүнө реклама кылып, ар кандай акцияларды өткөрүп атат. Ошолорду Россия Федерациясынын территориясынан өткөргөнгө бизге эч кандай уруксаат жок. Биз Кыргыз диаспора кеңеши нейтральный органбыз, биз бир да саясатка аралашпайбыз, аны белгилей кетейин. Бирок мекендештерге кайрылуу жасап коюшубуз керек. Россия Федерациясынын территориясында бир дагы ошондой акцияларды өткөзбөңүздөр. Себептен бул силерге эле, ошол акцияга катышкан мекендештерге эле оор чундусу тийип калат. Андан тышкары кече күнү ошол 30дан ашык машиналар катышты. Анын ичинде бардыгы көбүнчөсү таксисттер экен. Такси знактары менен жүргөн машиналар. Эми азыр бүгүн бизге маалымат келди МВДден, ГИБДДден. Москва жергеси боюнча таксисттердин бүт барын текшерүү кылып, бир сыйра аларды кыргызча айтканда ээсине отураттыр. Ошол болуп өткөн акциянын кесепетинен. Билебиз, эмоцияга алдырып, өзүңөрдүн кандидатыңарды колдооңуздар келип атат. Бирок ал колдоону эгерде ушунчалык эле колдооңор келсе, соцсеттен жүргүзүңүздөр, туугандар арасынан жүргүзүңүздөр, башка жерден жүргүзүңүздөр, Кыргызстандан жүргүзүңүздөр. Эч качан көчөгө чыгып ушундай акцияларды жүргүзбөңүздөр. Сак саламатта болуңуздар мекендештер, аманчылык, эсенчилик бар болуңуздар.